Саламатсыздарбы, каналыма кош келдиңиздер. Бүгүнкү сиздер менен тааныштырчу мырзабыз да жөн жигит эмес. Элим үчүн деп күйүп жанып жүргөн дагы бир мекенчил жигитибиз Мамит уулу Асан. Ал 1993 жылдын май айында Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Мады айыл өкмөтүнүн Асанчек айылында туулган. Орто билимдүү, тиш техник адистигинин ээси, көп учурда көркөм окуу, аңгемелерди жазып, аларга үн коштоо менен алектенет. Чыгармачылыкка келген алгачкы кадамы 2018 жылдын декабрь айында Москва кайрыктар адабий клубуна болгон кадамы болду. Алган сыйлыктары Алык Кулдун дал өзү, Куттуу Жумалык, Жетинин бири Кыдыр, экинчи орун жана башка ардак баракчалар менен сыйланган. Көбүнесе муңдуу, кайгылуу, же окуя жазууга басым жасап, жыйынтыгында аздыр көптүр окурмандын көзүнө жаш келип, көөдөнү жебип, күнөөлөрдөн арылууга бел байлашса деген максаттын негизинде болот. Алгачкы сыйлыгы 2017 жылы Ош мамлекеттик университетинин теология факультети тарабынан уюштурулган окуу жайлар аралык акындар сынагынан биринчи орунду багынтып, 2,5 миң сом сыйлыкка жетишкен. Биз да курбандык чалалычы, Насаат ыры, Атамдын оорусу себеп болбогондо, Пайгамбарга кайрылуу деген чыгармалары эл арасында кеңири тарап, бир канча сайттардан жарык көргөн. Асандын колунан жаралган мааниси терең видеолорду көргүңүздөр келсе, Асандын каналынын ссылкасын описанияга калтырам. Анда эмесе Асандын ыр дүйнөсүнө сапар алалы. Периште сындоо жоолукчан кыздар, намысын өздүк коорушкан кыздар, асылып анан жоолуктарына суранам, көңүл оорутпаңыздар. Жүрүшү көрүктүү көрүнгөн кыздар, жүзүнөн нуру төгүлгөн кыздар, ыргагы менен замандын кийбей, ыйманы менен бөлүнгөн кыздар. Көрсөтпөй дени жамынган кыздар, бейишти беттей камынган кыздар, баш тартып салып, модадан, көрктөн, жеңилдик ойдон арылган кыздар. Ааламдын көркү башкача кыздар. Абири бекем таптаза кыздар, ауратым жапса, ачынуу албай, араптыкы деп айтпасаңыздар. Жоолукчан кыздар, жоолукчан кыздар. Пайгамбарга кайрылуу. Эй асыл зат, угасыңбы? Саган айтчу арман бар. Көбөйгөн өкүндүрөт жалган динин жайгандар. Намаз окуп, зекет берип, ажылыгын аткарып, жан дүйнөсү айыкпаган жандар бар. О пайгамбар, көбөйдү го, адам эмес хайвандар. Энесине кол көтөрүп азап берген балдар бар. Кызды көрсө көзүн кысып, кепке салып кыйшаңдап, кыяматтын келер күнүн көзгө илбес чалдар бар. Кайсыл чындык, кайсыл жалган билбеймин. Акыйкатты Кураныңдан издеймин. Өз кызынан кумарланган акмакты анан айтчы, айван эмес ким деймин. Акты кара, караны ак деген бар. Жетимдердин рызкысын жеген бар. Тамекимди таштай албайм таптакыр, ал анткени арам эмес деген бар. Жанын кыйып, аборт кылып түйүлдүктү. Биз эмнеге наристеден түңүлдүкпү? Каршы чыгып о асыл зат сөздөрүңө, ымыркайдын ырысын бууп сүйүндүкпү? Каалайм, эңсейм, кыяматта колдооруңду, баскым келет сенин баскан жолдоруңду. Жок дегенде түшкө кирчи асыл затым, арман болбос бир кармасам колдоруңду. Жараткандан жалбарып сурай берем, кыяматта шерменде болборумду, я Расулулла. Кыргызда кыз көп бене. Ааламды жарык кылган аялдарды. Кадырлап барктап билер адам барбы? Кор кылып тепсеп жүрөт кыргыз кызын,
Çet elдин акмак хайван жамандары. Көчөдө үйсүз калып нечендери. Коргонор короосу жок мекендеги энелик сезиминен алыс калып, хаттиң дене сатты нечендери. Өрттөнүп өмүр токтоп нечен кыздар. Өзгөдө өлүп кеткен нечен кыз бар. Өксүймүн, өзүмдү өзүм жек көрөмүн. Эстесем өткөн күндү жүрөксүздар. Мекенин таштап кетип бөтөн жерге, өмүр өтөөнө бөтөн жерде өз кызын өзү кордоп жаткандар бар. Жар салып кемчилигин бүтүн элге. Кыргызда кыз көппүнө, кордолуп азап кайгы тартып жаткан. Түйшүк көп, терең сазга батып калган. Кыргыздын кыздары корболууда. Эркектер эрдик кылбай кайтып калган. Кыргыздын кыздарыне кор болобу, көбөйүп кыз келинин кордогону күн сайын көзү жашка тегеренген. Кайдыгер кыз келиндер козголон. Бычак жеп эне кетти кыз колунан. Ар бир кыз кымбат бакыт жолдорунан. Өмүрдө өзгөдөн артык турар. Карма бекем катуу карма кыз колунан. Өмүрдө өзгөдөн артык турар. Бекем карма катуу карма кыз колунан.